Урматтуу Баткен облусунун тургундары, мен Мадалиев Асылбек Алтымышевич, Баткен шайлоо округунун талапкери, эркин, көз карандысыз, билимдүү жаштардын биримин. Колумдан көптөгөн жумуштар келет, жана буга чейин биз миңдеген мугалимдерди санарип мугалим долбоору аркылуу окутуп, көптөгөн мамлекеттерге тажрыйба алмашууга жибердик. Биздин шайлоо программабыз биринчилерден болуп, жарандарыбызды мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү толук жеткиликтүүлүгүнү камсыздап, электрондук өкмөт долбоорун мындан да жакшыртабыз. Андан сырткары биз ар бир үй бүлөдөн бирден ишкер, ар бир үй бүлөдөн бирден программист деген программабыз бар. Урматтуу Баткен облусунун тургундары, бардыгыбыздын өнүгүүбүзгө, өлкөбүздүн өнүгүшүнө эң чоң салым кошкон тармак бул билим берүү. Ошондуктан биз ар бир жаш жакшы сапаттуу билим берүүсүнө камсыздайбыз. Андан сырткары биз айыл чарба жана IT технологияларынын өнүгүшүнө салым кошуп, ар бир тармак үчүн жаңы технологияларды кошууга, өзгөртүүгө, өнүгүүгө салым кошобуз. Бул максат менен биз жарандарыбыздын заманбап, санарип жаран болуп, дүйнөнүн өзгөрүүсүнө туруштук берген сапаттуу кадрларды өсүп чыгышына салым кошобуз. Мугалимдерди ар кандай заманбап окуулардан өткөрүп, чет өлкөгө тажрыйба алмашууга жөнөтөбүз. Буга чейинки биздин ишмердүүлүгүбүз да билим берүү тармагында болуп, биз санарип мугалим аркылуу 1100 мугалимди 5 мамлекетке тажрыйба алмашууга жөнөттүк. Андан сырткары жаштарыбызды IT технологияларга окутуп, ар бир үй бүлөдөн бирден программист жана ар бир үй бүлө үчүн жаңы киреше булактарыны түзүүгө аракет кылабыз. Жана дени сак улут долбоорун ишке ашырабыз. Ар бир улуттун дени сак болсо, анын жаштары билимдүү, дени сак, күчтүү мамлекет курулат. Ошондуктан биз дени сак долбоорун ишке ашырабыз. Медицина мекемелеринин материалдык техникалык базасын жаңылоого, бекемдөөгө жардам көрсөтөбүз. Инвестициялык климатты жакшыртып, инвестиция тартууга бүт шарттарды түзгөнгө жана ошого тиешелүү бардык мыйзам долбоорлорду жазып, жогорку кеңеште ээн эркин өзүбүздүн билимибиз менен, тажрыйбабыз менен аларды жактап, инвесторлорго жакшы шарттарды түзгөн эң мыкты мыйзамдарды жазганга аракет кылабыз. Урматтуу биздин облустун тургундары, биз өзгөрүү үчүн жаңы методдорду, жаңы технологияларды колдонуп, мындан да жакшы өнүгүүгө жол алышыбыз керек. Аны үчүн сөзсүз түрдө билимдүү жаш кадрларга муктажбыз. Ар бир мектептен эң жакшы окуган окуучуларды биз чет өлкөгө окууга жөнөтүп, аларды дүйнөнүн эң алдыңкы университеттеринде окуп, тажрыйбасыны Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошууга жумшайбыз. Ар бир үй бүлөдөн бирден программист окутуп, биз заманбап кесиптин ээси кылып, биздин жаштарыбыз эң алдыңкы айлык акы алган кесиптин ээси болот. Жаштарды санариптик технологияларга багыт берген кесиптерге окутуп, эң заманбап кесиптин ээси кылабыз. Андан сырткары айыл чарба техникаларын жаңылоого жардам берип, агропарк ачуу планыбыз да бар. Агропарк ачып, ар бир дыйкандын мөмө жемишини сапаттуу сактап, аны жогорку баада сатууга жардам көрсөтөбүз. Чек ара көйгөйлөрүн чечүүдө жардамыбызды аябай, ар бир чек ара көйгөйлөрүнүн ачык, айкын, элге түшүнүктүү болуп чечилишини каалайбыз. Коопсуздукка чоң салым кошуу максатында ар бир жаштарыбызды аскердик билим алуусуна салым кошобуз. Туристтик инфраструктураларды жана туризмди өнүктүрүү максатында көптөгөн жакшы долбоорлорубуз бар. Бир гана турист Кыргызстанга келсе, 3 жумушчу орун түзүлөт. Эгер туристтер канчалык көп келсе, бизде жумушчу орундар ошончолук көп болот. Келечекте биз айыл чарба техникаларын да жаңылап, жаңы баскычка чыгуу максатыбыз бар. Баткен күрүчүнү жаңы экспортко алып чыккан заманбап кайра иштетүүчү секторду ачууга чоң салым кошобуз. Урматтуу биздин жарандар, урматтуу биздин шайлоочулар. Экономикабыздын өнүгүшүнө салым кошуу үчүн сөзсүз түрдө татыктуу билимдүү жаштарды добуш беришиңизди суранабыз. Жана биз сиздердин колдооңуздарга муктажбыз. Билимдүү жаштар өлкөнүн өнүгүшүнө бирден бир чоң салым кошуучу фактор. Жана биздин ар бир иш аракетибиз көз карандысыз, эркин талапкер катары эске алууңуздарды суранабыз. Жана биз азыркы программабызды кандай айтсак,
Азыркы программабызды кандай ишке ашырууну пландасак, жана биз жогорку кеңеште дагы ушул программаларды сөзсүз түрдө ишке ашырууга чоң салым кошобуз жана эркин элдин депутаты болобуз. Урматтуу Баткен облусунун тургундары, келе жаткан шайлоодо эркин, татыктуу, көз карандысыз талапкерди тандап, номер 2 Мадалиев Асылбекке добуш бересиз деген чоң үмүттөбүз. Жана сиздердин ар бир добушуңуздарды актап, ак кызмат кылып, айтылган программабызды ишке ашырууга күнү-түн эмгектенип аракет кылабыз. Жана биздин буга чейинки иш аракеттерибизди карап көрсөңүз, бардыгыны ийгиликтүү жана билим берүү тармагында көптөгөн салымдарды коштук. Жана мындан кийин дагы бул жумуштарыбызды эки эселеп көбөйтүп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө чоң салым кошобуз. Урматтоо менен Мадалиев Асылбек.